Урматтуу депутаттар, биз азыр сүйлөп эле жатабыз да. Биз ошол менен кетсек, эч таасирин бербейт да. МВД ушундай эле иштей берет. Ошондуктан азыр токтомду чыгарбайлыбы? Улан Ниязбеков министр өзү айтып атат, жоопкерчиликти сезип атам дейт. Же биз анда жумуштан кетирели, же өзү кызматтан кетүүчү ушундай арызды жазсын. Башка министрге дагы бул сабак болуш керек. Ал хотя бы реальный иштер менен иштейт. Активисттерди мындай издебей, урулукту карайт, ошол эле ала качууну карайт. Сабак болбосо, анда, конечно, мындай сөз менен кала берет да. Ошондуктан, Улан Момоканович, арызды жазасызбы? Мен сизге акыркы суроону берейинчи ушуну. Качан жазасыз? Биз териштирели кимдин кайерде күнөөсү бар экен, ошого жараша болот да. Чечим чыгарабыз. Жок, сиз өзүңүз айтпадыңызбы? Моралдык жоопкерчиликти сезип атам, алып атам. Сезебиз, ар бир Кыргызстандын жараны үчүн биз жоопкерчиликтүүбүз. Биздин кызматкерлердин жоопкерчилигин карап келели, анан ошондон ана чечим. Бүгүн элге чыкпай, биринчи жолу депутаттарга келбей, менимче до конца мындай жакшы мындай жоопкерчиликти сезбей жатасыз да. Мен командировкадан келип, башка жумуштар менен алек болуп аткам, андан кийин чакырылгандан кийин келдим. Буга чейин дагы чогулушум бар болчу, өкмөт ал жерге да катышып, анан кийин бул жака келдим. Иш сапарда болосузбу, сиз көзөмөлдө круглосуточно кылыш керексиңер да. Көзөмөлдө кылып атабыз, баарын карап атабыз. Эми сиз кетпейм деп атасыз. Азыр биз токтомду чыгарбасак, бул коомчулукта жөн эле токтолбойт да. Мен президентке дагы кайрылам да. Президент дагы ойлобосун. Мындай жөн эле бүгүн сөз менен калып кете берет деп. Андай болбойт. Же министр кетет, же таптакыр президент менен бүт бары кетет да. Ушундай биз бара берсек. Урматтуу депутаттар, кайрылат элем. Токтомду чыгарайлы, чараны көрсөтүш керекпиз. Рахмат.